Жаман ойду ойлобос жан экемин, жакшы иштерди жар салган дан экермин деген ырсаптарында айтылгандай, бүгүн улутубуздун уңгусун сактап турган, кол өнөрчүлүккө өз салымын кошуп келе жаткан мыкты инсандар менен келечек ар дайым жаштардыкы дейбиз. Жаштар өз аракети менен мыкты иштердин башатында экен. Анда эмесе кеп кезегин конокторго берип таанышып алалык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетиңиздер. Мен Максатов Адилет, ушу коллегам экөөбүз Булгары бөлүмүндө окуп бүткөнбүз. Семен Ичиков атындагы ошонун ичинде ДП Булгарны көркөм иштетүү бөлүмүндө окуп бүткөнбүз. Мугалимибиз Чаланов Ишен агай. Анан ушул окууну жайды бүткөндөн кийин училищаны ушу кожа менен өзүбүздүн атайын мындай сумкаларды, барсетка, чөнтөк каптап коебуз, кыргызча кошелек орусча айтканда ушундайларды жасап иштейбиз. Өзүбүздүн Кыргызстанда кардарларыбыз бар, ошолорго баасын келишим мындай ортодон балдарыбыз өзүбүзчө баа чыгарганбыз, материалын алып, ошого бирге кошуп, анан ушундай колго жасап сатабыз. Кутман, сен да кошумчалап кой. Ошо не десекен, бул чиста накта Булгарыдан жасалган буюмдар. Муну биз башында эскисин чийип алабыз. Эскисин чийип, биринчи мунун шаблонун лекалын чыгарабыз. Үлгүсүн мындайча айтканда. Анан өз балдар менен кеңешебиз, кандай кылабыз, мисалы узорун кандай коебуз, мисалы өңүн кандай кылабыз деп кеңешип, анан ортодон бир сумканы чыгарып чыгабыз. Абдан жакшы. Ушул сумкаларды жасоодо сиздер Булгарыны каяктан аласыздар? Булгарыны өзүбүздүн биякта кожа заводубуз бар. Шоро деп коебуз, ошак жакта атайын завод бар. Булгары заводу. Ошол жерден ушу Кыргызстандын өзүбүздөн чыккан өндүрүш болот бул деле. Ушундай кожаларды чыгарат. Ошактан алып иштейбиз. Анан Россиядан заказ беребиз. Казакстандан, ал жактан келген кожаларыбыз баасы кичине кымбатыраак болуп калат, бияктан алганга караганда. Андан жасалган буюмдарыбыз кичине кымбатыраак болот. Бирок сапаты жагынан кожаны алып келсек, Кыргызстандыкына караганда чет жактыкы кичине бышыгыраак да. Өзүбүздүкүнө анан эми биздики деле акырындап келатат кожаларыбыз. Жакшы чыгарыш. Ошактан ар кандай өңдөгүсүн алабыз. Кара, күрөң, сары түстөгүлөрү, кожанын көп эле түрү бар, аяктан ошактан алып жасап беребиз. Абдан жакшы. Жаш болсоңор дагы жакшы ишти баштап, бир нерсенин башатында саамалыгында жүргөн инсандар экенсиңер. Ушул ишти баштоодо кандай кыйынчылыктар болду? Учурда кандай ийгиликтериңиздер бар? Биз жаңы баштаганда, окууну бүткөндө ой келет экен, окууну бүттүк, эмне иш кылабыз деп. Анан өзүбүздүн ушул бөлүмдү аяктап, атайын бүткөндөн кийин ушул тармак менен негетели дедик. Анан азыр карасак көбүнчө ушундай мындай пано же бир кандайдыр бир кыргыз улутундагы жакшы нерселер жасайын десең сата албай калат экенсиң да. Көркөм мындай этно стилинде жасасаң, анан көп эле ушундай барсетка, кошелеккө төрүшөт экен, азыркы замандын талабына ылайыкчы. Анан ушул жагынан жакшы болду, ошондон баштадык. Анан кыйынчылыктар башында эми балдар мастерской өзүнчө издеп, аяктын арендасын төлөй албай калышып, ушундай кичине кыйынчылыктар болду. Коллегаларым, группалаштарым башында иштеди, анан мен кийин келип буларга кошулуп калдым да. Анан булар жакшы билет да кыйынчылыкты. Кутман, өзүң айтып ай. Ошо бир жазадан бир жумуш дейт го, саткан андан эки эсе жумуш дегендей. Сатканда билиш керек экен, жазадан кийин. Башында ошо биз жазачубуз жакшы, бирок ошо сата албачубуз да. Түшүндүрө албай бул накта кожа экенин. Эл ал кезде да баалабачу да эми кол өнөрчүлүктүчү. Азыр жакшы буюрса. Элдер түшүнүп калды, кожа экен. Көп кызмат кылып береринчи бул буюмдардын. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Түшкү конок теледолбоору жаш инсандарга ийгилик каалайбыз. Кантип буйрутма берсек болот? Мүмкүн болсо номериңиздерди кайталап коесуздарбы? Алмаз дейт Бишкек шаарынан. Чоң рахмат. Анан бизде аларды TikTok'то же Instagram'dan көрсө болот. Өзүбүздүн аккаунттарыбыз бар. Номерубуз болсо 0501
53 89 53. Бул мага байланышат. Сеники 709 76 09 92. Жана TikTok'ta da kanalыбыз бар. Басыз КЖЗ деген. Ошол аркылуу кирип байланыш. Кирип көрсөңүздөр болот, ошол да жазган уюмдарыбыз бар. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалайбыз. Кожаны өзүбүз алып барып берсек болобу? Менде өзүмдө жакшы сумка бар. Ошону жаңы модель сиздердикиндей кылайын деп атса керек. Ошондой кылса кандай болот дейт? Болот. Болот экен. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Сиздердин негизги кардарларыңыздар кимдер? Атайын сиздер чыгарган сумканы саткан дүкөндөр барбы дейт. Так. Мен көбүнчө ошо Дүңбада иштейм. Бул кыялды билесиздер да, ошолорду. Кыялга ошо оптовый сатабыз. Пластикаларды. Да, келбей алды буюрса, ошол сумкада келмек негизи. Айымдар, дамский сумкалар. Алар бүтпөй калды тилекке каршы. Ошока беребиз. Казакстанда беришет, Россиядан беришет. Көбүнчө ошо бул кыялга берем мен өзүм. Оптовый. Кыргызстанда деле мындай эле заказ берип бизге алдырткандар көп, аябай эле өзүбүздүн кардарлар. Кээ бирөө болсо баягы мындайча айтканда соодагерлер көп, базардагылар заказ берет, анткени сумка алабыз, бир жылга жетпей эле айрылып калып атат, же болбосо ушундай үзүлүп кетип атат деп келишет. Анан 3 жылдан бери кээ бир клиенттерибиз келип кубандырып кетет, кардарларыбыз мына сиздерден алдык элек дагы деле көтөрүп жүрөбүз, жаныбыздагылар жактырып калып да заказ берип атат деп. Анан биз деле кубанып калабыз, жазап берген эмес, мындай жакшы кызматын кылып атыптыр ишибиз деп. Акыбетти айтып атат деп. Дагы келечекте кандай пландарыңыздар бар? Келечекте Кудай буйрса дагы муну өндүрүштү Кыргызстанга жайылтып, Кыргызстандын эмес, мындай чет жакка да кетирсек деген жакшы ойлорубуз бар. Анан ушул эле менен чектелип калбай, өзүбүзчө мындайча айтканда бренд кылып, ушул азыр логотиптерин дагы ойлонуштуруп атабыз. Чийип өзүбүздүн жеке атыбыздан базып, чет өлкөнүкүндөй эле брендтер кылып жазап чыгаргыбыз келет. Биз деле ошондой максаттарды алдыга коюп атабыз. Анан эми бул жерде сапатына да карайбыз да көбүнчөчү. Кожанын ошол жагынан дагы чет жактан кожаларды алдырсак деген максаттарыбыз бар мындай. Абдан жакшы. Ал эми Кутман сиз үчүн бул кожа менен тери менен, булгар менен иштеген хоббиби же акча табуунун бир ыкмасыбы? Бул бала чактан бар менде. Так, 4-класстан башталган менде. Ошо сүрөт окуу жайына тапшыргым келчү. Өзүм ошо юбилеймде сүрөтчү, ошо сүрөт жаатында. Ошо ата-энеден өсө керек, мага да ошо колдонуп жүрүк. Ошо жерде окуу жайга тапшырдым, кызыгым ого бетер артты. Ошо кожаны тандадым, ошо булгарыны. Абдан жакшы. Дагы келечекте кандай пландарыңыздар бар? Мына ушул жаатта. Өзүбүздүн иш кызмабызды чоңойтсок, кеңейтсек деген ойлорубуз бар, буюрса. Бул кесиптешим айткандай, ошо логотипибизди ойлоп чыгып, өзүбүздүн бренд кылып, түрктөрдүн бүтүн дөбөн басып өтсөк, буюрса. Абдан жакшы. Жаштын тилегин Кудайым берет дейт. Ал эми мына ушундай ишти аркалап атканда сиздерге арка жөлөк болгон, Кыргызга башы таанымал инсандар болсо керек. Ишин жалган. Бул агайыбыз. Эми мындайча айтканда Кыргызстан боюнча, Булгар боюнча номер 1 деп эле коебуз деген. Анан ошол өзүнүн билимин берип, ушу Чуйков окуу жайында типи Булгар бөлүмүндө сабак берет. Аябай көптөгөн окуучуларды тарбиялап өстүрүп чыгарды ал агайыбыз. Окуучулары ушу көп эле иштеп жүрөт. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда айсак жана немеде, кайсы эле? Ушу немеде Ош базардагы жана немелерге өткөрүп кыялдагы кол өнөрчүлүк менен алектенген мыкты мырзаларды, айымдарды жалаң ошол көчөсү Ишен агайдын окуучулары чыгат да. Анан ал агайыбыз ушундай эле, ал көбүнчө кыргыз этно, жанагындай картина, мындайча айтканда пано деп коебуз. Ушу үйдүн ичиндеги жай илип койгон сүрөттөр бүт кожадан объемун чыгарып, ушундай немелерди иштейт. Анан оймо чиймелери менен көп жазып, ээр чаптырып, Кыргыздын башында илгертен келатканына бүт улуттук нерселерин жазып атат да. Кийимдерди ушундай жана илгерки баягы дузот кийимдер деп коет го ушундай. Азыр биздин да бир группалашыбыз бар, Көлдө, Хамза деп.
Аныбыз болсо ошондой кийим жагын жасап жүрөт. Улуттук ошондой баатырлардын кийимдерин жасап, жана калкан ошондойларын жасап чыгарат да. Абдан жакшы. Азамат балдар, жакшы ишти баштап алыпсыздар. Ишиңерде ар дайым ийгилик болсун. Эл туура баалап, мына ушундай жаш ишкерлерди колдошубуз керек. Ата мекендик өндүрүш алга жыла берсин дейт. Саламатсыздарбы, Түшкү Конок теле долбоорунун жалпы жамааты. Адилет мырза, сизге кемер курга буйрутма берсем болобу дейт. Болот берсе. Демек болот. Жасап беребиз. Жасап бересиздер. Саламатсыздарбы, Түшкү Конок теле долбоору. Кутман, ишиңизде ийгилик болсун. Өзүңүздөр жөнүндө маалымат бериңиздерчи, жеке турмушуңуздар дейт. Мына. Жеке турмуш болгондо үй бүлөлүсүзбү деп атышат биякта кыздар. Үй бүлөм. 1 жыл болуп калды. Үйлөнгөнүмө. Жакшы. Азыр биякта турабыз, буюрса келинчегим менен. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы, Түшкү Конок теле долбоорунун жалпы жамааты. Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Жаңы кошулган көрөрманыбыз экен. Адилет номериңди кайталап койчу дейт. 501 53 89 53. Да бир сыйра кайталап коеюн. 501 53 89 53. WhatsApp номерди ушунда мындай чалып дагы өзү байланышса болот. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Улуттук каада салт үрп адат мына ушундай жигиттер өркүндөтө берсин. Сиздерге сын почтолгон ээрге буйрутма берсе болобу дейт. Болот, чоң рахмат тилегиңиздерге. Демек болот. Болот. Саламатсыздарбы, ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Кыргыздын эң жакшы булгарысын иштетип, жакшы иштердин башатында экенсиздер. Асем буюмдарды да жасайсыздарбы? Мен мектептен байланышка чыгып атам, көкөр жасатсам болобу дейт. Көкөрдү жасаса болот, бирок биз мындай эле кожа менен жасап коюшубуз мүмкүн да, баягы булар оштайын заводдон даяр чыккан да. Негизи көкөрдү өзү чылгыйдан таза уйдун терисин ашатып, ошондон жасайт. Анын убактысы да көп кетет, мага анын ичине түйшүгү көп да. Анын ичине тазалап дагы таза жасаш керек. Кымыл санымын коюп жүргөнгөчү көкөр. Убакыт көп кетет, бирок андай эле жасабайбыз. Биз азыр даяр кожадан эле көбүнчө жасап. Эсли мындай сувенир катары кылып жасаса болот анда. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Айымдардын сумкаларына буйрутма берсек болобу? Бишкек шаарынан байланышка чыгып атам дейт. Болот, ошо айтып атпайсызбы ошо. Жакшы сумкалар бар болчу, келип алды. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңерде ийгилик болсун. Келечекте кандай пландарыңыздар бар? Билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, билимиңиздерди өркүндөтүп чет мамлекетке чыгайын деген оюңуздар барбы дейт. Албетте бар, барыстык эле. Ишканада иштеген балдардын баарына. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Асем буюмдарды да жасайсыздарбы күмүштөн дейт. Тагынчактар экен, сөйкө, шакек дегендей. Жок, андай жагынан. Негизи жасаса болот, ал жагында эле өткөнбүз, бирок анын да жумушу көбүрөөк да, бизде анын инструменттери дагы жок. Биз көбүнчө эле ушу булгарыга ылайыктап алганбыз да. Ал жагын бул мына жакшы билет. Анда өзү тийиши бар ошо айткандай эле. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Жакында апам 63 жашка чыкмак. Апама сумка заказ берсин болобу дейт. Урматтуу көрөрмандар, жанатан бери Кутмандагы Адилет айтат, булар бизге азыр мырзалардын сумкаларын, капчыктарын алып келишиптир. Келечекте жана азыр бүтпөй калган айымдардын да сумкалары бар экен. Ал үчүн сиздер жогорудагы Кутман айткан, Адилет айткан номерлерге байланышып, алардын соцсеттердеги баракчалары аркылуу буйрутма берсеңиздер, буйрутмаңыздарды ар дайым аткарганга даяр. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кыргызстанда кожалар начар деп калдык. Демек, Россиядан келген кожалардан жасалган сумкалар бир аз баасынан кымбат болсо керек. Бирок Кыргызстандыкы катуу болгон менен бышык да дейт. Туура айтат. Ал баягы кичине мындай жасаган
биздин заводдун баягы краскаларынан болуп калат да, кичине баягы. Мисалы үчүн биз бөлөк мамлекеттиктен алып келсек, аларда уже жетишкен өлкө болгондуктан, алар мындай жасаган немесин аябай качественный кылып, мындай сапаттуу кылып жасап беришет да. Анан биз жасап колдонуп көтөрүп көрдүк, баягы клиенттерибиздеги, кардарларыбыз дагы келип калышат. Кыргызстандан жасап бергенибиз жоготпойт, бирок кичине өңүнөн өчүп калып, анча-мынча кетет да. Ал эми чет өлкөдөн алдырган российский же болбосо итальянский кожалардан келсе, алардын өңү өчпөйт, наоборот ошо көтөргөн сайын мындай өңүнө чыгып жакшы көрүнөт да. Ошол сапат. Эми Кыргызстандыкы деле келечекте Кудай буйрса ошондой булгарларды чыгарат деген, сапаттуу булгарлар чыгарат деген ойдобуз. Акырындан да Кыргызстаныбыз өнүгүп келатпайбы мына. Абдан жакшы. Сиздер бирөөнүн шакиртисиздер. Келечекте сиздер да шакирт даярдайын деп, сиздер Ишен аганы сыймыктануу менен айткандай, Адилет Кутман деп атыңар аталыш үчүн шакирт даярдап атасыздарбы? Буйрса ал келечекте ойлонуп атабыз, ал жагында өзүбүз бир сыйра бир калыпка түшүп алгандан кийин ушундай эл арасынан кызыккандар болсо чакырып, үйрөтүп дегендей чарсак деген ойдобуз. Ишканабызда келип, ошо кызыгып, иштеп көрүп. Көбөлө балдар келет ошо иштегенге. Иштегенге көбөлө балдар келет, демек шакирт даярдоого даярсыздар. Даярбыз. Абдан жакшы. Убакыт учкан куш экен. Сиздерден жалпы көрөрмандарга кыргыз элине ишиңиздерди тааныштырууга аракет кылдык. Ал эми сиздерден жалпы кыргыз элине жаңы жылдык куттуктоо, кыргыз элине кайрылуу, сиздерди, жаштарды ата мекендик өндүрүштү колдоого өзүңүздөр чакырып кетиңиздер. Биринчиден келип келген жаңы жылдыктар менен жана ошондой эле Кыргызстандан чыккан накта булгарыдан чыгып аткан ошо сумкаларды, буюмдарды колдоп кетиңиздер. Биринчиден ушу 2025 келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы кыргыз элин куттуктайм. Ошондой эле мына ушул өзүбүздөн чыгып аткан өндүрүштөрдү колдоп кетиңиздер. Кыргызстанда Кудай буйрса өнүгүп атат, өсүп атат. Келечекте дагы көптөгөн өндүрүштөр болуп атат. Баягы Кыргызстанда жаш таланттар деп чыгып атпайбы азыр. Ошонун баарын колдоп, ушу элибиздин тынчтык болсун мекенибизде, ушундай эле кол өнөрчүлүк кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Кыргыз элиме тынчтык каалайм, орус ыркыдан алыс болушун каалайм. Баарына ийгилик. Абдан жакшы. ОТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору, түшкү конок теледолбоорунда мамлекеттик тилди, улуттук ада салтты, үрп адатты жайылтууда өз салымдар бар Кутман мырза менен Адилет мырза болду. Ата мекендик өндүрүштү ар дайым ар бир инсан колдосун, колдогонго милдеттүү деп айталык. Ар бир инсан кыргыздын чөнтөгүндө калчу, капчыгында калчу каражатка көңүл буралык. Жаштар бул биздин келечек. Жаштарды ар дайым колдойлук. Ан үчүн сиздер ар бир айымдар жана мырзалар мына ушундай аракетчил жаш инсандарды колдоого даяр бололук. Эфирден алыстабай биз менен болуңуздар, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма.